Талас мамлекеттик университетинде студенттердин кесиптик даярдыгын чыңдоо жана эмгек рыногуна даярдоо максатында билим сапатын тейлөөдө кызыктар тараптын ролу аттуу тегерек стол уюштурулду. Иш-чарага иш берүүчүлөр, студенттер, окутуучулар катышты. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн ишке орношуу боюнча тажрыйбасы, билимдери, жөндөмдөрү жана анын калыптануусу жөнүндөгү сөз болот. Жыйындын жүрүшүндө окуу жай менен иш берүүчүлөрдүн ортосунда кызматташтыкты бекемдөө, студенттерди практикадан өткөрүү жана келечекте жумуш менен камсыздоо маселелери талкууланды. Иш берүүчүлөр тараптан бир катар сунуштар айтылды. Класс жетекчимдин таасири менен бизден мектепти бүткөндө 15 киши орус тилге тапшырганбыз. Анткени бул жерде мен ойлойм, анын баардыгы бүткөн жок, бирок 7-8ибиз бүттүк. Демек ошол мугалимдин авторитети, ошонун статусунун негизинде тапшырганбыз да биз. Кадр жагынан эми ошо көбүрөөк баягы жаштарга ошо психология сабагы көбүрөөк өтүлсө дейт элем. Себеби азыркы муундун окуучулары мурунку муунга караганда айырмаланат. Анан ошо балдар менен иштөөдө психологияны көбүрөөк билсе деген сунушта, анан методиканы дагы көбүрөөк үйрөнүп чыкса деген. Мугалимдин квалификациясы жогорулатуу. Тегерек столго Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы да катышып, кадр маселеси айрым орус тилдүү мектептерде бар экенин белгиледи. 2024-25 окуу жылында көп мектептерде орус тилдүү жана кыргыз тилдүү мектептерде дагы орус тили сабагынын мугалимдеринин жетишсиздиги байкалды. Ал эми орус мектептерде ошол физика, математика, химия предметинен мугалимдердин жетишсиздиги байкалат. Биз азыр тегерек стол учурунда дагы өзүбүздүн сунушубузду келтиребиз. Бүтүрүүчүлөргө азыркы трансформация мезгилинде балдарды ача билген, инсанды тарбиялай билген бүтүрүүчүлөр ушул жерден үйрөнүп чыгыш керек. Биз мындан нары дагы ушул Талас мамлекеттик университети менен иш алып бара беребиз деп ойлойм. Талкуунун жүрүшүндө студенттерге теория эле эмес, сабак өтүүнүн жандуу заманбап усулдарын үйрөтүү абдан маанилүү экени белгиленди. Университет мындай жолугушууларды мындан ары үзгүлтүксүз уюштурууну пландап жатат. Бүгүнкү биздин тегерек столдун негизги максаты бизде жогорку окуу жайдын билим берүү программалары менен эртеңки биздин бүтүрүп барган студенттерге, бүтүрүүчүлөрүбүзгө иш берүүчүлөрдүн суроо талаптарынын шайкештиги бири-бири менен дал көйлөсү жөнүндө болуп атат да. Анан ошо бизди бүтүрүүчүлөр бүтүрүп баргандан кийин ушул жерде алынган билимдери иштеген учурда ылайыктуу болдубу, аларга пайдасы тийдиби, канчалык деңгээлде? Мына ушул ишти Бул иш-чара студенттер үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Алар өздөрүнүн келечектеги жумуш жайларына даярданып барат. Университет менен иш берүүчүлөрдүн ортосундагы кызматташтык студенттердин заманбап билимдер менен камсыз кылып, алардын профессионалдык өсүшүнө оң таасирин тийгизет. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.